Экинчи ташты салмагы менен тешип, бетонду тешип түшүп келип, мына бул жерге келип түшүп калган, жарылбай. Ушул чек араны 30-40 жолу аткылап талкалаган снаряддын көлөмү. Бул тилекке каршы жарылбай калган снаряд. Мунун жанына деле биз орусча айтканда өзүбүздү рисковать этип, жаныбызды Оğuzға тиштеп келип тартып атабыз. Тартканыбыздын максаты мына ушундай чоң снаряд менен талкалашканда. Биз жанакы жарылбай калган снаряддан чыгып келатабыз. Бул өзүңүздөр көргөндө офицерлер үйү деп коет. Бул жерде офицерлер жашайт. Ошонун семьясы, бир туугандары, кичинекей балдары жашайт бул жерде. Бул снаряд именно ушул жерге келип түшкөн да. Офицерлердин семьясы жашап аткан үйгө келиптир. Түшүп бул жарылмак болчу да. Тилекке каршы бир штугу жарылбай калыптыр. Бирок мындай штуктан именно ушул жерге 30-40 штук түштү дейт да. Негизи мындай айтат, бир 100 чукул түштү дейт, бирок ал баягы ар кайсы жерлерине түшүп, бирок именно заставанын ичине 30-40 түшүп, ошонун жарылбай калган жанакы бир өскөн бир туугандарым. Биякта военныйлардын айтуусу боюнча жанакы түшүп могуактан анан жарылбай түшүп келип туруп, анан мына могу терезеде турат да жанакы снаряд. Ошо астына түшүп барыптыр, анан ушул жактан бул полный жарылмак экен да. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле кичинекей баланын коляскасы, велосипеди, кичинекей балдардыкы, бул офицерлердин семьясы, балдары, бир туугандары жашаган жер. Бул тажик тарап именно ушул жерге атып атат да. Позициясын байкап атасыздарбы? Бекендиги биз үчүн биздин көз карамыбыздан, андан кийин дагы биз болбосок ким деген сөздөр. Биз болбосок бул мекенди ким коргойт? Ошон үчүн жигиттер намысыбызга бекем бололу, антыбызга бекем туралы.